урматтуу лидерлер, если мен угулуп аткан болсом, плюсиктерди коюп коебуз, чтобы мен переживать этпей улантышым үчүн. Менин аты жөнүм Махаббат Маткаримова. Что-то менде көрүнбөй атат го. Элбана, помоги, пожалуйста. Материалы деген жерди басышым керекпи? Мына эми өзүбүзгө келип алдык окшойт. Менин аты жөнүм Махаббат Маткаримова, компанияда старший золотой директор. Рахмат Каникей, эң сонун сөздөрдү айттың. Бүгүнкү биздин катышуучуларыбызга, биздин угуучуларыбызга сонун мотивация берип кеттиң. Сен аябай үлгүлүү кызсың. Сага иштериңе чоң ийгиликтерди каалайм. Бул компанияга бардыгыбыз эле ар кандай себептер менен келип калабыз. Да, угулуп атабы? Да, эми угулуп атабы? Угулуп аткан болсо, хорошо, жакшы экен. Менин аты жөнүм Махаббат Маткаримова, старший золотой директор. Каникей, сага рахмат. Иштериңе ийгилик дагы бир жолу. Бул компанияга ар бирибиз ар кайсы жактан, ар кандай возрасттагы адамдар келип кошулуп, өзүбүздүн бизнесибизди өнүктүрүп, жашообузду өзгөртүүгө кадам таштайбыз. Ошолордун ичинен мен именно бул компанияда бизнес үчүн келип калгам. Бул бизнестин то, что балдарыңа калтырса болот, наследствого, уруктан тукумга калтырса болот, анан балдар келип туруп сага окшоп нөлдөн баштабайт деген мүмкүнчүлүгү мени аябай заманивать эткен. Ошол мүмкүнчүлүк үчүн мен ушул бизнести баштап, азыркы күндө мына 5 жылдан бери улантып келатам. Бизнеске келесиңби же башка жактан келесиңби, сөзсүз түрдө бизде карама каршылыктар болот. Возражение деп коюшат орустарда. Бул карама каршылык өзү адам ата жаралгандан бери эле бар нерсе болот экен да. Бул нерсе күн менен түн дегендей, ысык менен суук, эркек менен аял дегендей эле карама каршылык болот. Коомдун өнүгүшү дагы, бул жашоонун өзгөрүшү дагы, өнүгүүнүн бардыгы ушу карама каршылыксыз эч жака алдыга кетпейт. Мен угулатамбы? Что-то эч ким эчтеке деп жазбай атат, жазып тургула, поддержите. Ушул карама каршылыктардын ичинен мен бүгүн силерге именно бизнеске келгеним үчүн мага кандай каршылыктар болгон, деги эле өзү каршылыктардын кандай түрлөрү менен кездешебиз, аларды кантип жеңсек болот. Мына ушул жөнүндө сиздерге айтып бергим келип атат. Карама каршылыктар, бизнеске кандай карама каршылыктар болот? Ошолордун бир экөөсү азыр Каникейге деле суроо берип кеттиңер. Акча жок деген возражение болот да. Мен буга бир эле сөз айтып кетким келет, интернеттен деле карасаңар болот. Эгерде дейт сенин акчаң жок болсо, анда бизнес башта дейт да. А эгерде сенин совсем акчаң жок болсо, даже карыз болгон болсоң, анда срочно бизнес башта дейт да. Но көпчүлүк адамдар эле вот экинчи суроо менен келишет, это не моё, не для меня депчи. А что твое дейм да мен ошол жерде. А что твое? Азыркы күндө сен эмне менен алек болуп атасың? Эмне иш кылып атасың? Пол жууп атасың? Это разве твое? И дайыма консультанттарыма айткан нерсем то, что эч ким баласын ушул Москвага чоңоюп барып пол жуусун, Москвага барып дворник болсун же грузчик болсун деп чоңойтпойт, бакпайт. Ошондой максат эч ким койбойт. Максат менен бала бакпайбыз да. И ошондой эле эч ким Москвага дагы ошентип келбейт. Ар бир адам өзүнчө чоң максат коет, ар бир адам ошон үчүн аракеттенет. Эгерде любой эле нерсени не для моё, не для меня дей бере турган болсок, анда
өзүбүзгө керектүү нерсени качан табабыз? Кимдир бирөө бизге определить этет экен да. Эгер өзүң план койбосоң, өзүң максат койбосоң, анда башка бирөөлөр же болбосо тагдыр уже мына сага деп тагдыр болуп чыга келет экен. Биз ошону карап отурат экенбиз да. Үчүнчү бул суроо, бул это пирамида дейт да. Ооба, жашоонун өзү пирамида. Жашоонун өзү пирамида. Ата эне, бала чака, анан небере болуп кетип атат. Ошондой эле любой профессия, любой иш, коом өзү ушул пирамидадан түзүлгөн. Президент, министрлер, анан дальше больше уже анан коом, эл, журт, бардык нерсе пирамида. Биздин именно биздин сотрудничество этип аткан биздин партнер компаниябыз Oriflame'дин тескери пирамида экендигин айткым келет да. Биринчи бир адам баштайт, например, мен баштайм. Мен бир эки адамдарымды, тааныштарымды чакырдым. Алар тааныштарын ошентип отуруп биз Oriflame'дин тескерисин түзөбүз. Эң акыркы болуп биздин менин консультанттарым, менин тааныштарымдын тааныштары чакырган адамдар дагы бул компаниядан пайда көрүп атат. Эгерде ошолор пайда көрбөгөн болсо, анда мен пайда көрбөйм да. Бул жерде наоборотунан эмес. Ошончо адам келип туруп вложение кылган үчүн эмес, именно мен баштаганым үчүн адамдар келип атат, адамдар пайда көргөн үчүн мен пайда көрүп атам. Анан самый чоң вопрос бул нет времени, убактым жок дешет да. Убакыт эч качан бир жерде туруп калбайт. Бүгүн 18-ге толгон болсоң, эртең уже сен 16 жаштын жашай баштайсың. Эч качан 18 жашың кайра келбейт. Эч качан бизге 19 январь 2017 жыл кайра болбойт да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча убакытты аябай пайдаланышыбыз керек, экономдоп, үнөмдөп, ошол убакытта мүмкүн болушунча жашап калышыбыз керек. Мындайча айткандачы. Мында суроолор болуп атат, ал суроолорго мүмкүн болушунча акырында жооп берейин. Чындап эле убакыт алтын экен да. Мен ушул нерсени именно компанияга келгенде түшүндүм. Буга чейин мен деле көпчүлүк сыяктуу, бардык адамдар сыяктуу эле мен убактым жок деп жүгүрүп, белка на колесе жүгүрүп жүрүп убактымды өткөргөнмүн. Азыр уверенно эле айтам. Эгерде сен болгону ар бир адамда 2 кол 2 бут бар. Бир эле физический телобуз болот да. Ошондой эле болгону сенде 24 саат суткасына убактың бар. Анын ичинен дагы 6-8 саатыңды уктап өткөрүшүң керек. Качан өзүң үчүн жашайсың? 12 сааттан эсли иштеп аткан болсоң, качан өзүң үчүн жашайсың? Качан балдарыңа убакыт бөлөсүң деп айтмакмын да. И нет знакомых дейт. Мен именно биздин калк үчүн нет знакомых деген сөз таптакыр болбогон эле нерсе дейм. Себеби биз Москвага деле кайсы бир таанышыбыздын аркасынан келип калганбыз. Сөзсүз түрдө бизде айрыкча кыргыздарда таекей жээн, бөлө, айылдаш, классташ, анан эжемдин кайын журту, сиңдимдин кайын журту, подружкалар ушинтип кете берет да. Нет знакомых деген нерсе абсолютно биз үчүн болбой турган эле возражение болот. И все в Oriflame азыр мага поздно деген адамдарга айтарым, менин эсли келгениме 5 жыл болгон болсо, менин командамда мен 5 жылда жасаган нерсени 1 жылда жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле мен 3 жылда көрсөткөн ийгиликти 1 жылда, 1,5 жылда жасаган кыздар болду да. Эч качан поздно эмес экен. Азыркы күнгө чейин эле кээде өзүбүзчө лидерлер сүйлөшүп таң калабыз да. Али күнчө Oriflame деген компания жөнүндө укпаган адамдар бар экен. Ошондой эле статистика боюнча Москва регионунда ар бир консультантка регистрация болгон. Регистрация боло эле 400 адам туура келет экен. Так что никогда не поздно, давайте начнем прямо сейчас. Старая компания дейт. Мен айтат элем да, мен башка бирөө 15 жаштагы кызга караганда, например, мени адамдар укса керек депчи. Ошондой эле кечээ жаңы башталган компанияга караганда уже такшалып калган, дүйнө жүзүндө өзүнүн орду бар компанияга келүү, ишенүү жакшы оңой болсо керек. И я не могу разговаривать с людьми дейт. Буга айтат элем, если досконально мындай эле айтып кое турган болсок, кыргызча теселдей эле айтып кое турган болсок, эгерде сен сүйлөшө албай турган болсоң, анда сүйлөшө ала турган тааныштарың бар да. Ооздорун жаба албай жүргөн тааныштарың бар да. Кечке ушак айтышасың бирөө менен, келип алып сенин кулагыңды кужурун алып сүйлөгөн тааныштарың бар да. Ошол тааныштарды эшитип кел. Сен айта албаган нерсени сен эшитип келген таанышың адамдарга жеткирет. Возраст бизде ограничение эмес. Бул эң бир компаниянын сонун мүмкүнчүлүгү 14 жаштан баштап башка эч жерде иштеп зарабатывать этүүгө мүмкүн эмес. Азыркы күндөгө эми интернет менен иштегендер болуп атат экен, возрасты кичинекей болсо деле, но именно биздин компанияга
Прямо 14 жаштан баштап бардык возрасттар келсе болот. Кечеги күнү вот азыр бриллиантовый конференциянын Майамидеги конференциянын жүрүшүн карап атабыз. Кечеги күндө компанияда уже канча жылдан бери лидер болуп жүргөн аялдарды көрсөттү. Возраст это не проблема. Кандай возрасттагы адамдар болсо дагы бул нерсени жасап атышат да. Ошондой эле бизде вообще эле өзү философияда именно ушул адамдардын өнүгүүсү боюнча китептерде, өнүгүүсү боюнча тренингтерде именно ушул карама каршылыкты жеңүүчү атайын обучениялар болот. Атайын обученияларда техника возражения деп коет. Ушул возражения карама каршылыктарды жеңүүнүн техникаларын окутуп үйрөтөбүз. Ошолордо рекомендация кылынган вот волшебные фразы, мындайча айтканда биздин сылыктык сөздөрүбүз. Сөзсүз түрдө, эгерде кимде ким бизге каршылык кыла турган болсо, биз биринчи очередте ошол адам тарап болушубуз керек. Ал адамга карама каршы сүйлөп, спорить абсолютно запрещается. Эч бир спорлошпогула, жолдошуңар болобу, апаңар болобу, эжеңер болобу, эч качан спорлошпогула. Ошондой эле биздин маңдайыбызга келип отурган новичокко, презентация өтүп аткан адамга дагы эч качан спорить этпей, ага каршы айткандын ордуна биз ал жакка кошулуп алышыбыз керек да. Ооба туура айтасыз. Ооба азыркы күндө бардыгына эле белгилүү нерсе. Ооба бардык эле адамдар ушинтип айтып жүрүшөт. Чындап эле деп туруп анан кийин бирок деген сөздү сөзсүз кошушубуз керек ушул фразаны. Сиз уктуңуз беле, чындап эле элдин баары ушинтип айтат. Мен деле ошентип жүргөмүн. Ооба сиздин көз карашыңызды бөлүшөмүн. Бирок акыркы күндөрү вот чындап эле вот технология өнүгүп атат, интернет өнүгүп атат, информация аябай тез таркап атат дүйнө боюнча. Мен мындай жакшы кабарларды угуп калдым. Оказывается, ошол нерсени ушинтип жеңсек болот экен деген ошол адамдарды колдогон сөздөр менен барып туруп ынандырып, акырындап өзүбүз тарабыбызга өткөрүп алсак болот. Эң сонун эле болот. Мына бул жерде еще жазыптыр да, карама каршылык дейт, нет времени. Ушул боюнча айткым келет, азыр нет времени, убактым жок деп жүргөн көпчүлүк мен чакырган адамдарым азыркы күндө менин структурамда иштеп, менен кошо бизнес куруп, ошол убактарды азыр күлкү менен эстешет да, өзүн уже юмор менен эстейбиз, өткөнгү күнгө күлөбүз, артыбызды карапчы. Чындап эле менде убакыт жок деп жүргөн элем. Бул бизнес меники эмес деп жүргөн элем деп өздөрүнүн ошондогу ошибкаларын азыр айтышат да. Качан гана адамдар чындап эле өзүнө убакыт эркиндигин алганда убакыттын кадырына жетет экен. Чындап эле үйдө баласынын ден рождениясы болуп атса, өзүнүн ден рождениясы болуп атса, башка бир начальниктин көз карандысы менен таштап келе албай, ошонун жанында боло албагандар айрыкча басым жасап айткым келет. Мен өзүм кичинекей баламдын Алипе майрамы болоордо Москвага келе бергем да. Алипе майрамы болгондо жанында болгон жокмун. Мен ошол убакытты эмнеге сарптадым? Мен ошол убакытты болгону бирөөнүн бизнесин өнүктүргөнү жумшадым. Болгону бирөөнүн бизнеси өнүктү, мен какой-то колума алган 10 миң, 20 миң акчага сүйүндүм да. Ошол 10 миң, 20 миң акча менен мен үй бүлөмө кандай достаток алып келишим мүмкүн? Мен ошол балама эмне бере алдым? И ошондой убакыт жок деген адамдарга еще дагы айтат элем, если убактың жок болсо, болгону кечке сүйлөшүп 2 саат ушак айткан убактыңды хотя бы мага бөл. Телесериалдарды көргөн убактыңды мага бөл. Одноклассникте ким эмне деди экен деп отурган убактыңды, ушул убактыңды хотя бы мага бөл деп айтмакчы элем. Иногда болот, кээ бир кыздарыма айтам, до сих пор эле уктап аткан убактыңды бөл. Күндө 8 саат уктаган болсоң 6 саат укта, 7 саат укта. Ушундай дегендер дагы болот. Кудайга шүгүр, азыркы күндө ушул мени угуп, мени ээрчиген адамдар уже семьясы менен благополучияга жетип, чет мамлекеттерге чыккан кыздар, балдар бар. Пирамида боюнча айттык окшойт, бул жөндө кайрылбай эле коелу. И нет денег деген бар да. Чындап эле акча кимде бар экен дейм да, ушул Москвага келген. Действительно бул Москвага кимдер келип атат? Акча үчүн келип атпайбы? Чындап эле бардыгында акча жок үчүн, ошол акчаны кубалап келип атпайбызбы? Но акчаны кубалап жеткен адам барбы?
Ушуну айткым келет да, акчаны кубалап отуруп жетпейт экенбиз. Качан гана материально неме физический күч менен эмес, биз чындап башыбыз менен иштей баштаганда, мени иштетип ишке киргизгенибизде биз ошондо гана акча биз үчүн кызмат кылат экен. Мен айткым келет да, акчанын аркасынан биз эмес, акча биздин аркабыздан жүгүрүш керек. Мына ошондо гана биз чындап финансово свободный адамдар болобуз. Келиңиз, мына менде азыркы күндө мына 5 жыл убактымды расход кылганым менен 5 жылда уже 3 мамлекет, Россиянын ичинде бир канча шаарларын көрүп атам. И не только да, бул жерде еще мусулманчылык өзүмдүн парзымды аткарып атам. Канча адамдарга жардам берип атам. Азыркы күндө мен эмес, мен чакырган адамдардын чакырган адамдары жок дегенде 20% өзүнө пайда көрүп атат. Не мое дегендер бар экен. Чындап эле не мое деп жүрө берген болсок, Москва деле не мое болчу да. Москвага келбейт делем мен. Мен билимим жогорку. Ошондой эле мен бул жерден көпчүлүк адамдарды көрдүм, тааныштарды, даже кандидат науктар да. Твое что было дейм да? Сенин тандаган жолуң эгерде илим болгон болсо, сенин тандаган жолуң адамдарды окутуу болгон болсо, ошону кылып жүрө бербей белең. А почему Москвага келдиң? Это тоже, наверное, не твое было. Өмүрү көрбөгөн нерсени көрүш үчүн, өмүрү албаган нерсени алыш үчүн, өмүрү жетпеген нерсеге жетиш үчүн өмүрү жасабаган нерсени жасашыбыз керек. Таанышым жок дегендер боюнча айттык. Мына жердеги суроону окуп кетейин. Мисалы, молдо таксырлар болбойт деп каршы чыгышса, эмне деп жооп берүү керек, кантип туура жооп берүү керек дейт. Мен буга айтат элем да, эгерде Oriflame компаниясына келбегенимде, мен мусулманчылыкка азыркы күндөгүдөй баш ие алмак эмесмин да. Oriflame компаниясынын ар бир сөзү, ар бир принциби, андагы план коюлган, план успеха, ушулардын бардыгын окуп карап отуруп, алардын жасаган иштерин практически, именно компаниянын основательдери жасаган иштерин, компаниядагы лидерлердин жасаган иштерин көрүп, мен чындап эле бул мусулманчылык менен даже иногда вот тамашалап айтып коем да. Наверное, Афьёкник братьялар эки бир тууган Куранды окуп туруп анан жасаганбы деген дагы эмеге келип кетем да, эми. Кудайым өзү кечирсин. Ошого дагы окшоп кетет да. И к этому каждый раз подтверждение. Бир эле нерсени айтып кетким келет, то что накладнойду алганыңарда көбүнчө биз көрүп калабыз да, благотворительность үчүн 1 рубль алып калды, 10 рубль алып калды дегендичи. Кайсы биздин мусулман бир тууганыбыз өзү мусафырчылыкта жүрүп Москвада зекет берип атат? Өтө аз адам берип атат да. Өтө аз адам келип атат, но алар өзүнүн тапкан айлыгынан зекет бермек тургай өзүнө жеткире албай атпайбы? А компания биз үчүн, биз даже өзүбүз сезбеген тейде уже зекет берип коебуз да. Да, ушинтип айтсак болот. Ошондой эле бизге таксырлар, молдолор эмне дейт? Бирөөнүн акысын жебе дейт да. Бирөөнүн акысын жебе деген дагы именно ушул жерде. Эгерде жөн эле биз продавец болуп алып барып сатсак, биз бирөөнүн акысын жеп атабыз да. Алып барабыз дагы үстүнө ошо процентти коюп, процентти жейбиз. А бул жерде биз ошо процентти жебейин. Андан көрө келип сен ошону менен балдарыңды тап деп айтам да. Балдарыңды бак ошого деп айтам. Ошол 20% мен көрө турган пайданы өзүң көр деп айтам да. Эми берет бардык эле деп үстүртөн айта беребиз, Марияна эжеке. Но моюнга алышыбыз керек. Точно берген адамдар саналуу эле. Эми аягында, сөзүнүн аягында вот өзүм именно сүрөттөрдү коюп койдум. Бул бизнеске келгенде мен дагы аябай чоң каршылыкка учурагамын. Апам менен 6 айга чейин сүйлөшпөй жүрүшкө туура келген. Себеби звонить этип, апа ден соолугуңду сурайын дегениңде эле сен кандай нерсени баштап алдың деп баштайт эле. Мен как послушная дочь, апамдын сөзүн укпай кое албайт элем. Апамдын сөзүнө кирип, ушу таштап койбойюн баштаган нерсемди деп 6 айга чейин сүйлөшпөгөнгө туура келген. Мына сүрөттө көрүп турганыңыздай 2015-жылы вот сиңдим, апам, мен кызымды эриштип, төртөөбүз бир семьядан Испанияга барып эс алдык. Апам кайра ошол жерде бизге рахматын айтып жүрдү. Мага айтып берет эле, мектепке андан көрө сен сыймыктуу элдин ардактуу мугалим болуп жүрсөң болот болчу депчи.
Мен сени айыл билсин, район билсин, область билсин дей берип, мен бул жерде акасы дүйнөгө атыңар чыгат турбайбы? Канча адамга жакшылык кыла турбайсың? Жөн эле билимди, биологияны окутуп койбой, адамдарды жашоого, туура көз карашка октап турбайсыңарбы? Мен силер менен сыймыктанам деген сөздөрдү айтты да, азыркы күнгө чейин бизди поддержка кылат. Ошондой эле жолдошум постоянно азыркы күндө деле иногда возражать этип калат. Но жолдошумдун возражениясын мен, например, мага как мотор катары кабыл алам да, мага газды тепкендей. Ошол неме болгондо возражать эткенде мен уже күчөп иштеп баштайм да. Давай вместе деймин дагы, банкетке кошо барды менен. Алын поддержка кылганы ичинде. Поддержка кылган үчүн мен кичине расслаблять эткенимде ал обязательно мага возражение кылат. Мен аны өзүмө газды тепкендей кабыл алам. И главный возражениялардын эң главный десем болот, мен балдарым болгон. Азыркы күндө Кудайга шүгүр, балдарымдын бардыгы мени менен, башка эч жерде начальствонун көз каранды болуп иштеген эч кимиси жок. Мен бул жерге чоң улуу кызымдын сүрөтүн койдум, менин экинчи директорум. Если жакындарыңар возражение кылып силерге тоскоол кыла турган болсо, силерди укпай турган болсо, эч нерсе эмес, жат адамдар менен иштей бергиле. Менин биринчи директорум ошон үчүн абсолютно жат адам. Oriflame'ге келгенимден кийин активный контакт менен көчөдөн таанышкан семейный паралар. Ал эми мен экинчи директорум, ошондо өзүмдүн кызым 1 жылда 2 звания, 3 звания жапты даже. Директор, старший директор, золотой директор. Азыркы күндө өзүнүн огромный командасы бар. Мен кызыма каалабайт элем, мага окшоп 5 баласын таштап жүргөндөй дегендей эле азыркы күндө жолдошу, кызы менен бирге командасы иштеп атат, көбүнчө иштеп атат онлайн. Интернет менен, азыркы көп могул инструменттер менен, жана WhatsApp, бул Telegram ушуга окшогон инструменттер менен иштейт. Дайыма бир командабыз. Ошон үчүн канкейге жана суроо бергенмин, апам болгондо кандай болот депчи. Албетте немножко туура эмес жагы бар, но эртең турмушка чыккандан кийин канкей сен дагы жакшы жагы, только жакшы жагын эле көрүп каласың. Себеби биз жумушта постоянно жаныбызда, группадагы чоң кичинекей дебей кыздар, өңкөжү, сиз кандай бактылуусуз, апаңыз жаныңызда дейт. Чоңурактары болсо мага кызың менен биргесиң дейт. Бул дагы өзүнчө бир бакыт. Мындай бакытка жеткирген Oriflame компаниясына, Алла Таалама жараткан эгем, ушул компанияга жолуктурганына миңден бир ыраазымын. Ушу спонсорлорума миңден бир ыраазымын. Ушундай туура, правильный компанияга жол көрсөткөндүктөрү үчүн өзүмө дагы ыраазымын. То, что ушул нерседен кичинекей каршылыктарга карабай кетип калбай, ар кандай ситуацияда дагы сабырдуулук кылганыма, жараткан эгемдин сөзүн укканыма, спонсорлордун сөзүн укканыма миң мертебе өзүмө ыраазымын, ата-энеме ыраазымын. Мага ушундай бекем бол, эрктүү бол, сабырдуу бол деп жол көрсөткөнүнө, тарбия бергенине миңден бир рахмат. Азыркы күндө консультанттарыма дагы чоң рахмат айтам. Консультант болбой, келип жазылбай кетип калган адамдарга дагы рахмат айтам. Если ошондой адамдар болбосо, бизде дагы немножко каршылык болбойт да. Ошол кетип калган адамдардан дагы биз сабак алышыбыз керек. Ушунча биздин окуп атканыбызга, үйрөтүп атканыбызга ошого ыраазымын. Ошондой эле ушундай любой дагы бир бизде каршылык болот. То, что мен интернетти билбейм, вебинарга кире албайтам, анан кийин мен WhatsApp'ты ача албайтам, группа түзө албайтам деген. Бул эч нерсе эмес. Жаныңардагы любой эле жаштардан сурасаңар болот. Бул дагы бир интернет. Неме мүмкүнчүлүк, эң сону мүмкүнчүлүк. Интернетти билбей атам, кел мага үйрөтчү деп жаныңардагы жаштарга, квартирада бирге жашаган, жумушта бирге жашаган жаштардан үйрөнүмүш болуп, ошого көрсөтүп атып эле ошол адамды дагы ушул бизнеске тартсаңар болот. Бул силерге секрет, кичинекей презент деп койсом болот. Анда бардыгыңарга, урматтуу лидерлерге, биздин Элбанага айрыкча рахмат айткым келет. Вот кичинекей тырмактай кызы менен роддомдо жатып алып эле уже баштады да. Давайте так держать. Азыр өзүмүн структурамда ушундай кичинекей балдары бар, кыздары барлар бар. Декретный отпускта кыздар бар. Аларды эле чакырып атпайбы адамды. Давайте анда эч кандай каршылыкка карабастан, кыргызда бир жакшы сөз бар экен да, кыргызда вперед дегенде эмне дейт десе, алга дейт. Назад дегенде эмне дейт десе, бизде назад деген сөз жок. Бурулабыз дагы артка, дагы алга деп туруп кете беребиз дегендей, алга кыргыздар,
Биз ушул улуу элдин Манас атанын, Курманжан эненин урпактары экенибизди далилдейли. Ар дайым бийиктиктерде сиздер менен жолугушушту каалайм, сиздер менен конференцияларда бирге болушту каалайм. Саламаттуу болгула, эч качан мындай обученияларды калтырбагыла.